sözümüne de tutuşmuş. Nemece? Üybürelük zombuluk kalemi bu. Ova. Ошо Misalı jigit menen kızdın ortasında olsa dile. Мындай да меселерге bir мындай кичинекей неме айтып берейинчи. Bir kız бар да жаш кыз, 19 жаштагычы. Анан кийин bir бала бар, ошол кызды кыйнап атат да азыркы күндө делечи. Чалат экен, ошо ата энесине чейин барат экен, үйүнө барып ызы салат экен, эми баягы сүйүп калган окшойт. Неме анан жүдөтөт экен ошол кыздычы. Ошол кызды ата энелерин, туугандарын баарын жүдөтүптүр да, эчтеке кыла албай атат да, мыйзам чегиндечи, мисалычы. Ошону сурап атам да мен сизден, ушундай малда иштейби бул мыйзам же иштебейби? Жок, биз сунуштап аткан мыйзам долбоору бул тек гана ошо үй бүлөлүк зомбулук жаатындагы кылмыштар. Сиз айтып аткан случай болсо, ал уже башка ошол укук бузуу кодекстердин башка беренелери менен каралат, же болбосо кылмыш кодексинин беренелери менен каралат. А биз азыр сунушталып жаткан мыйзам долбоору, урматтуу депутат, бул үй бүлөлүк зомбулукка тийиштүү болот да. Бул үй бүлөлүк зомбулукка, э? Ооба. Ошондо ордер алынгандан кийин Ордер зомбулук көрсөтүп аткан адам эмне болот? Ошол ордер бүгүнкү күндө бир кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизет ошол үй бүлөлүк зомбулукту кылган жаранга. Кандай? Мисалы ошол жертвага жакындоо уруксат берилбейт. Мисалы бир убактылуу мөөнөттө бир үйдө турганга уруксат болбойт. Анан ошол ар кандай кайрылууларга, бир суранычтарга ошол мындай чектөөлөрдү коет да, негизи. Ставит определенные ограничения в отношении жертвы семейного насилия. Какие ограничения? Сиз экөөнү атап кеттиңиз. Бирөө бир үйдө болбойт деп атасыз. Анан дагы бир нерсени атадыңыз. Ага чейинчи, дагы кандайлар бар? Ну, бүгүнкү күндө бул үйүндө ошо бир находиться в одном помещении, одно ограничение, приближаться к жертве семейного насилия. Вот Приближаться на сколько метров? Но это уже определяет сотрудники внутренних дел. То есть они уже могут определить. Мындай так көрсөтүлгөн эмес. Эмнеге так көрсөтүлүп? Мисалы, башка өлкөлөрдүн мыйзамдарында 100 метрге жолосо болбойт, 200 метрге жолосо болбойт деп жазып коет да. Мисалы, бизге эмне тоскоолдук болуп атат ошентип жазганга? Бул сиз азыр практикадан суроо берип атасыз. Бу жерде ички иштер министринин өкүлдөрү отурат. Ошо кеңирээк жооп берип койсунчу ушул суроого. Сизге сөз анда. Жооп бериңизчи ушул суроого. Саламатсыздарбы. Ички иштер министринин орун басары Шыкаджаев. Условия временной охраны ордери деп атасыз да? Ошо боюнча жооп. Ооба. Окуп берейин бердим. Временный охранный ордер предусматривает одновременно следующие условия. Биринчи, запрет на прямые косвенные контакты с лицом, пострадавшим от семейного насилия, а также с ребенком, детьми, совершившим семейное насилие, или ребенком, детьми, лиц, пострадавшим от семейного насилия. Запрет находиться на месте совместного проживания, пребывания с лицом, пострадавшим от семейного насилия. Запрет лично или через третьих лиц разыскивать лицо, пострадавшее от семейного насилия, если оно находится в месте неизвестному лицу, совершившему семейное насилие, преследовать его. Обязанность лица, совершившего семейное насилие, пройти коррекционную программу по изменению насильственного поведения в соответствии с типовой коррекционной программой, утверждаемой Кабинетом министров Кыргызской Республики. Временный охранный ордер, вот 4 пункт бар экен, ушу запрет именно условия временного охранного ордера. 4 шарты бар экен, 4 пункт боюнча. Эркек мындай биякта мындай суроо жаралып атат да, эмнеге биз мисалы чет өлкөлөрдө болчу 100 метр жолосо болбойт же 200 метр, жертвага 100 метр же 200 метр жолосо болбойт деген ушул мыйзамга ошондой тактоо киргизип кетсек болот беле деген суроо атат да, бул мындай суроо эле да. Берден муну киргизсек болот андай делечи. Эгерде бизде мына электронный наблюдение семейный насилие колдонуп баштасак, можем уже отслеживать 100 метр, 200 метр, 1 километр жакындаган деген боюнчачы. А биз ошону могул жерге киргизип атабызбы, ошону колдонобузбу, колдонбойбузбу? Жок, бул жерде жок азыр. Бул башка мыйзамга өзгөртүү киргизишке ал үчүн. Бул башка мыйзамга, э? Ооба. Кошумча иретинде уруксатпы? Биз ошо сиз айтып аткан, берип аткан суроону
эгерде азыр могу сунушталып жаткан мыйзам долбоор кабыл алынса, анда ошол чектөөлөрдү киргизгенге мүмкүндүк берет. Электрондук билерик, мобилдик приложенияларды колдонуп баштасак, анда ошо 100 метр, 200 метрге чейин мындай чектөөнү койгонго техникалык жактан мүмкүнчүлүк болот да. Демек биз биринчи ушул мыйзамды кабыл алып алып туруп, анан кийинки мыйзамга өтүшүбүз керек болуп атабы? Жок, эгерде ушул биз сунушталып жаткан мыйзам долбоору кабыл алынса, анда тиешелүү подзаконный акт менен деле ушул сиз айткан маселени жөнгө салсак болот. Бул мыйзам кабыл алынат. Бул мыйзам бизге керектүү мыйзам, бул мыйзам кабыл алынат. Мен силерге ошо айтып кетерим, кийинки этап менен ошону кылгыла. Жарайт. Кийинки этап менен жанагы чектөөлөрдү койгула, мынча метр анан жалаң эле баягы үй бүлөлүк зомбулукка эмес, бул жарандардын дагы немесине кирсе жакшы болот эле да. Айтып атам го, мен силерге азыр мына жөнөкөй пример менен көрсөтүп бердим. Мен бир эле мындайча айтканда тентек бала бир килеген үй бүлөнү жасатпай атат да. Күнүгө коркунучта турушат. Эмне болуп кетет, кандай болуп кетет, анын оюна дагы эмне келип кетет деп. Баягы бизде бир неме болбоду эле. Кызын жанагы айзада болбоду эле. Насадан муунтуп өлтүрүп, өзүн өлтүрүп салганчы, ошондой сыяктуу окуялар кайталанбаш үчүн биз колубуздан келген аракет. Бул үй бүлөлүк эле зомбулукка неме эмес да. Түшүнүктүү. Рахмат. Рахмат.